Intuos Pro деген планшет да бул. Фотографтар, художниктер иштейт да. Калемсымал кара түстүү курал Даниярдын кадимки сүрөт тарткан калемчесине айланган. 3 жыл мурун 3D'ни баштагам. 3D өзүм эмен жакшы көрөм, мындай фантастика, научная фантастика, фэнтези сыяктуу. Бирок ошол идеяларды бериш үчүн мындай компьютерный программалар жакшыраак биш керек да бираз. Сүрөтчү аталган өнөрдүн жаңы түрүн өздөштүргөндөн бери ар кандай онлайн оюндардагы каармандардын образын тарттыруу үчүн буйртма берген чет элдик ишкерлердин аягы үзүлө элек. Алар жаш таланттын эмгектерин социалдык тармактардан көрүп байланышка чыгышат. 3D'ден көчүрсө Facebook, Instagram, же өзүнүн специальный сайттар бар атайын, ArtStation сыяктуу художниктердин, диджитал художниктердин сүрөттөрү. Көбүнчө ошо оюнга Израилден заказчигим бар болчу. Оюндарга жасатчумун, андай мини студияларда. Ушул тапта Данияр жаш балдардын оюнчуктарынын эскизин жасоо менен алек. Жана мындай иштин баасы бери дегенде $100 башталып, иштин өзгөчөлүгүнө жараша куну бычылат. Көбүнчө деген ошо оюндардан чыкпа 3D моделькалар да көбүнчөчү. Детский мультфильмдерге же оюн. Азырда 1-2 заказчик бар, сырттан ошолор производитель игрушек да оюндар жасашат да. Оюнчуктарды да. Данияр бул ишине жөн гана коммерциялык тараптан карабастан чыгармачылык жактан мамиле кылып, улуттук баалуулуктарга басым жасап келет. Анын мындай мамилеси кардарларды кызыктырбай койбойт. Фэнтезиге, фантастикага аралаштырып, биздин элементтерди кошуп мындай. 21-кылымдын бул популярдуу жана эң көп талапка дизайнерлик кесипти Данияр атайын университет же курсун бүтүрбөстөн эле интернеттин жардамы менен үйрөнгөн. Ал эми өзүнүн башкы кесиби сүрөтчүлүк. Сүрөтчүлүк кичинекей кезден бери эле тартам негизи. Тошто канча жаштан баштап билбейм мындайдыр. Каарманыбыз буйртма алып киреше табуу менен гана чектелбестен, келечекте бул чөйрөдө кыргыз анимациясын дүйнө жүзүнө таанытуу кыялдары бар экенин жашырбайт. Эми негизи ойлорум бар, баягы акчаң болгондо студия ачып комикс тартып, манас тартып, же биздин мифтерди, историяларды тартып, комикс кылып чыгарсак, комикс бюджетине укмуштуу акча кетпейт, тартып чыгарса болот да.